Şu biz dagı mal Bagıt деген partiya menен özüбүздөн мына Капчыгай округуна койгон Талбек Жапаров деген агабыз. Бул ушул Багыт деген партияга жалаң мекенди сүйгөн, жалаң коррупцияга катышпаган, чиновникти аралаштырбаган ушул партия экен. Ушул партияга кошулуп, бул да ошо бал чындыкты айткан, калыстыкты талап кылган ушул агабыз Жогорку кеңешке ушул номер 7-чи Багыт партиясынан 5-чи катарда ушу кетип атат. Эми бул кишинин элге болгон, жерге болгон сүйүнүчү, кызыгуусу абдан кеңири бай киши. Ошол партия менен Жогорку кеңешке кетип атат. Өзүн ушул тааныштырып, ушу элдерге барып кичине болсо дагы бир эки өзүн тааныштырып, программасы менен тааныштырып кетели деп көп күндөн бери жүрөбүз. Ушу акыркы бир саналуу 4-5 күн калды. Ушу үлгүрүп ушу сен айылыңа барып келели деп. Бүгүн Кудай насип кылып туулуп өскөн жерибизге келип отурабыз. Анда эмес ушул жок, сүйлөңүз эми, мен сүйлөдүм. Мына мен сүйлөшпү же кайсы мындай сүйлөшпү, сүйлөңүз эми. Мына жалаң ушул менин акаларым, менин абаларым, жалпы ушул жерде турган менин бир тууган, бир борлорум. Эми өзүңүз тааныштырып. Катуураак болот да, бияка запись жакшы болот, Assalamu alaykum, урматтуу Көңдүк айылынын тургундары. Мына Көңдүк айылы менен биз бул жерге биринчи жолу келип атсам дагы, менен ушул жерде сиздер мына бир туугандай эле болуп калдыңыздар. Себеби дегенде биздин мына туганчылык жагыбыз абдан жакын. Мен деле мурунку кайын журтум. Ошондой эле мына Канат деген үкам бар, аны дагы ушул жерден өткөн да. Урматтуу бир туугандар, мына эгемендик алганыбыздан бери 30 жыл өттү. Мына ошол кезде мен 20 жашта элемде, сүлкүлдөгөн мындай жаш жигит балдардын бири элем. Ошол кезде эксперттердин айтуусуна караганда бөлүнгөн союздук өлкөлөр 10-15 жылдан кийин өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет деп айтышкан болчу да эксперттер. Бирок алардын кээ бирлери бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирди. А биздин Кыргызстан болсо өнүкпөк турсун, жок болуп кетүү коркунучуна такалды да. Эмне себептен ушундай болду? Буга ким күнөөлүү дегенде эле баякы эле ошол 30 жыл мурун эрге кышык отурган Аскар Акаев жана анын командасы күнөөлүү. Алар биздин 70 жылдан бери, башкача айтканда 1920-жылдан 90-жылга чейин элибиз ийне менен кудук казгандай тешиниңкини соруп тапкан байлыктарын булар бийликке келер менен бир заматта чөмүчтөп чачып жок кылышты дагы, өзүлөрү бүгүнкү күндө мындай доллар бою мультимиллионер, миллиардер болуп чыга келишти. Муну бардыңыздар жакшы билесиздер. Мына шайлоо болушуна саналуу гана күндөр калды. Мен дагы бул партия менен барыштын бир кажети болуп калды. Эмне үчүн дегенде, ушул карасам чындыгында азыркы ушул шайлоого жалаң эле мурунку чиновниктер, башкача айтканда өзүңүздөр билесиздер, жемкорлор деген дейбизби, мына ушулар баратышканын көрүп туруп кой. Мен да кайдыгер болбойн, хотя өзүмдүн дагы ичине бир патриоттук сезимимди жумшап, эмгек кылып, ушул кайсыл бир жемкорлор аралашпаган таза партия менен барайынчы деп, партиялардын арасынан ушу Багыт деген партияны тандадым да. Эми Багыт партиясы биздин БШКнын бюллетенинде 7-чи катарда турат. Анан ушул себеп болду. Негизинен менин барышымдын бирден бир себеби. Эми абаларым, инелерим, эгерде мындай карап көрө турган болсок, бул шайлоо биз үчүн, кыргыз эл үчүн дагы бир жолу бир сыноо катары берилди. Мындан 1 жыл мурун ушул шайлоонун кесепетинен төңкөрүш болду. Эми ошол 1 жыл мурун бизге дагы бир Алла Таала бир элдик адамды насип кылган экен. Элдик президент Садыр Нуркожоевич келди.
азыр ушул өзү ушундай бир баягындай немени шайлоо системасын түзүп берди. Сиздер ушул жерде туруп дагы Ысык көлдүк болобу, Таласык болобу, Баткендик болобу, ошол шайлоого бараткан талапкерди шайлай аласыздар. Партия менен бараткан. Анан экинчи бюллетень бул одномандатный. Одномандатныйда эми өзүңүздөр билесиздер кимдер шайлашты. Биз эми ушул Багыт партиясынан баратабыз. Ушундан эми адашпаңыздар. Мына 30 жылдан бери биздин чиновниктер биздин элибизди мындайча айтканда итке мингизип койду, кыйнап койду да. Эгерде мында дагы баякындай добуш сатып алып, же болбосо өзүмдүн добушумду сатам деп ушундай жолго бара турган болсоңуздар, кайра эле өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөргө кыргыз элине кыянатчылык кылган болосуздар. Ошондуктан эч качан добушуңуздарды сатпаңыздар, сатылбаңыздар. Мен сиздерден сурап кетерим ушул. Кимди болсун дагы ушул мына саналуу бир партиялар бар, таза партиялар. Алардын ичинде ушул Багыт партиясы. Мына ошого окшогон партиялардагы талапкерлерди шайлап бериңиздер. Араңыздарда суроо болсо айтыңыздар, мен жооп берүүгө аракет кылайын. Ошо таза партияларды айтып койчу эми. Ошону үйрөнүп алып, кайсы партия атады экен, баары эле тазабыз деп келип. Таза партиялардын ичинен мен азыр билишиме караганда, мына Багыт партиясы, Мекенчил эл деген партия бар, менин билишимче. Да анан кийин Ыйман Нуру бар. Так, анан дагы бир Эл үмүтү деген партия бар. Мына ушуларды жакшы билет экен. Анан да бар башка партиялар дагычы. Мына мен билгенден ушулар. Эми немесин айтып атасың эми? Жердин программаңар кандай? Өлкөнүн өнүгүшү үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн кандай программа? Туура айтасыз аба. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн биздин программалардын бири, мен деле өзүмдүн бир платформам бар. Биринчиден биз бийликке келе турган болсок, люстрация деп коет. Мурунку бийликте иштеген 30 жылдан бери элдин канын кашыктап соргон жемкорлорду ошо бийликтен тазалоо. Бул боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевич да айтты. Эгерде силер бийликтен ошол жемкорлорду тазалагаңар келсе, туура эмес иштеген чиновниктерди, бийликчилмин дегендерди эч качан шайлабагыла деди. Чындыгында ошолорду шайлабагыңыздар. Мен деле ошого кошулат элем да. Мына биринчи биздин немебиз ошол. Менин программамда люстрация жасоо. Кийинкиси тартип, анан кийинкиси жоопкерчилик. Тартип дегенде эми өзүңүздөр көрүп атасыздар азыр. Элибиз деле чаржайып болуп, оозуна келген оттоп кээ бирлерибиз ажообузга да аброюна шек келтирип атат. Андан кийинкиси жана жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин айынан бизде ар кандай шалакылык нерселер болуп кетип атат. Шалакылык дегенде эми биз өзүнүн жумушуна өзү жооп бере албайт. Андан тышкары да биз азыр кийинки немелерибиз миграция, жумушсуздук, мына ушундай нерселер. Өзүм деле Тала түздө көп жүрдүм, мигрант болуп жүргөмүн. Мигранттардын тагдырын, турмушун жакшы билем. Мына Кыргызстандан 2 кадам чыккандан кийин эле, 2 кадам чыккандан кийин ар бир кыргыздын жүрөгүндө патриоттук сезимдер ойгонот да. Ал жака чыккандан кийин сиз Кыргызстандык өлкөнүн жараны эмессиз. Сизди башкачараак кабыл алынат да. И өзүңүз да ошондой сезип каласыз. Жүрдүк Тала түздө. Канчалаган өзүбүздүн жарандарды өзүм кабыл алган күндөрүм болду. Талада калган, ач калган, ток калган жарандарыбызды кабыл алып, ошолорду поездине болсо поезд менен, самолет болсо самолетине салып жүргөн күндөрүм болду. Андан тышкары груз 200 деген балекет бар. Ал деген ар бир адамдын башында жамандык жакшылык болот дегендей бир канча ошондой соопчулук иштерди дагы жасап жүрдүм да. Россия жеринде, Россияга барганмын. Дәвір сұра, еме. Бұра сіздердің партияны қоп айтқан жоқ мұны. Жанағы Мекенчил деген ұшу биліктің партиясы, ұшу сияқты партиялар Мекенчил деген биліктің партиясы. Қандай деп айтады? Тұрыңыз, айтыңыз. Мысалы, Мекенчил, ұшу сияқты жаңы түзілген партияларды биліктің партиясы деп атады. Анан кейін эми сіздер ушуну кандай ойлойсуздар? Эми башка келгендер ошондой сөздөрдү айтып атат да.
Туура айтасыз. Мекенчил деген партия мындан 1 жыл мурун болгон. Анын жетекчиси Камчы Кыдыршаев жетектеп берген. 1 жыл 4 октябрдан кийин былтыркы төңкөрүш, элдик төңкөрүштөн кийин бул мекенчил партиясы боюнча азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич там айтып берди. Мындан кийин биздин мекенчил партиябыз шайлоого барбайт. Эч кимге мындай шайлоого барбайт деп айтты да. Эгерде бара турган болсо арасындагылар ар кандай баягы жаңы партиялар менен барса болот деп мүмкүнчүлүк түзүп берди. Туура эле. Ошол себептен мындай таза партия менен барууга бизге туура келди да. Рахмат. Эми ушундай агитация кылып атат да эл арасында. Айтыңыз. Мындайда мынау жаңы келген биздин талапкерлердин бүт бардыгы буга чейинки 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы сазыктын чакырылышындагы депутат болгондор деле бүт бардыгы патриотпуз деп келишет. Бүт бардыгы патриот экенин көрүп атабыз акыры кандай патриот экенин. Анан кийин бүт бардыгынын программасы өлкөнү болсо гүлдөтөбүз, өнүктүрөбүз, башка кылабыз. Экономикалык жактан жетишкен өлкө жасайбыз дейт. Пенсияны көтөрөбүз дейт. Микрофон алып барсаң. Айлык акыны көтөрөбүз дейт. Кыскасы ушунчалык укмуштуудай убадаларды берип атышат да. Бирок азыркы учурда элдин эң негизги көйгөйү айрыкча биздин тоодо жашагандардын мына Алайкы зонасында, жалпы эле Каракулжа району, биз сыяктуу тоолуу райондордун эң негизги көйгөйү жер маселесин эч ким ушуну козгобой атат. Себеби дегенде жер маселесин баягы бөлгөндө Кыргызстандын жалпы жарактуу айдоо аянтыбы, чорындусубу, башкасыбы жерди бөлгөндө туура эмес бөлүштүрүлгөн. Төмөнкү зоналардын бир адамга бир нече 1-2 гектар туура келген болсо, ал эми бизде тоодо болсо 0,5 сотуктан туура келген. Бул дагы сугат эмес, немеси, кайрак айдоо. Жаан жааса эгин чыгат, жаан жабаса эгин чыкпайт. Эми ушул жерлердин бардыгы мына тоодо биз майлеми чөбүн оруп башка кылып туруп мал багып пайдаланып атабыз. Төмөнкү зоналарда ошо жерлердин бүт бардыгы пайдасыз жатат, иштетилбей жатат. Пакта аянттары, мурунку эгин аянттары, кызылча аянттары элге берилген дагы алар болсо жөнөкөй жатат. Алардын эгелери болсо Россияда жүрүшөт. Ал эми бул жерде болсо Кыргызстанда иш жок, тигинде мындай жок дейт. Эми ушуну азыркы заманда жерди жекече иштетүү алгылыктуу жооп болбой калды. Ушуну мурункудай кооперация түзүппү, коллективдүү чарба түзүппү, жерди башка кылбасаңар болбойт, урматтуу депутаттар, эгер шайланып калсаңар. Мына ушул боюнча өзгөчө айыл чарбасы боюнча өзгөчө мыйзам иштеп чыгыш керек болуп атат. Мисалы биздин шартта 1-2 жылдан кийин мына жерибиз топурагы чыгып бүтөт. Жайытыбыз жоголуп баратат, чорундубуз жоголуп баратат. Каяка жашайбыз эл? Анан кийин мына жерде болсо келип алып туруп биз айыл чарба продукцияны иштеп турган ишканаларды курабыз, тигинтебиз, мынтебиз дейт. Биздин Алайкыга андай ишкана курушка мүмкүнчүлүк эмес. Болсо курса дагы сүтүн 1 айдын ичинде түгөтүп алат дагы 11 ай жумуссуз калат. Тем более бул биринчиси. Экинчиси, бир ишкана курса көп болсо 20 киши иштейт. Ашып барса текмерсалдарын кошуп туруп. Ал эми калган 200ден ашык киши жумуссуз калат. Мына ушул маселени чечиш керек. Урматтуу депутаттар, эгерде талап неме болуп калсаңар. Ушул боюнча мен эми мурунку немелерге айткан жок элем, катышпай калдым эле. Сен келип калыпсың, сага биздин наказ катары, Кудай кааласа пешенең ачылып болуп калса, ушул маселени жогору жактан козгобосоңор болбойт диним. Ушул маселе айыл чарба маселеси, айрыкча тоо жеринде калык шарттарда жер маселеси, жайыт маселеси, чоборунду маселеси. Ушул маселени жерди баланстабаса болбойт, же болбосо неме болсо болот. Кичинекей жерди иштете албайт экен да адамчы, техника ала албайт экен, башка албайт экен. Кооперация түзүп, жолсу коллектив чарба түзсө, техника сатып алып туруп иштеткенге ылайыктуу болот. Тигинде мындай жагдайлар бар. Анан көп жерлер көрүп жүрөсүңөр. Мына Нокендин аймагында, Базар Коргондун аймагында, Кара суунун аймагында, чүндө жолдун боюнда жерлер жөн эле жатат кысыраңыз болуп. Чөп басып, туурабы? Ошол жерлерди иштетиш керек да, мамлекет колго алып туруп. 3 жыл жатат экен, 4-чү жылы бирөө чекесине барып үй салат экен да, ошентип баягы керектүү жерлердин бардыгын басып алышат экен да. Ошо кандай карайсың? Мен ушул сурооңузга бир аз болсо дагы жооп берип кетейин. Мына ал жерде бизде азыр
мындай деген ар бир элде сиз айткандай мындай муну кыйратып эм, мындай кылып эм, тигиндей кылып эм деп ар кимиси келип обещать этип атат деп атпайсызбы? Жандагында бир нерсеге ынанышыбыз керек. Мамлекет мага эмне кылып койду дебестен, мамлекетке мен эмне кылып койду деген да суроону өзүбүзгө сала кетсек жакшы болот эле да. Туура айтасыз, жерлерибиз иштебей жатат. Биздин мигранттар, биздин элибиз мигрант болуп башка өлкөгө барып иштеп атат. Эгерде башка өлкөдө деле биздикиндей жерлер жатат, иштетилбейчи. Анан биз кичине бир жалкоо кылып атабызбы, эмне болуп атабыз билбейм. Мына быйылкы жылы деле ошол жерлерибизге бир нерселерди эгип алып, мына өзүңүздөр билесиздер. Жөнөкөй эле сабиздин 1 килограммы 100 сомго чейин чыкты. Азыркы учурда картошканын 1 килограммы 40 сомго чейин чамалап барат. Мына ушундан өзүбүздүн элибиз мен эмне кылышым керек? Өзүмдүн өлкөм үчүн, хотя бы өзүмдүн үй бүлөм үчүн кичине бир эмгек кылайынчы, ошондой иштетилбеген жерлерди иштетейинчи деген бизде жок болуп атат да, кандайдыр бир неме болбой атат да, патриоттук сезим же болбосо жүрөгүбүздө ошол жерди мен иштетишим керек. Мен эми хотя бы мамлекетим үчүн болбосо дагы өзүмдүн үй бүлөм үчүн эмгек кылышым керек, багышым керек деген нерсе жок болуп атат да. Биздин элибиздин көпчүлүгү эле ортомчу болуп кеткен да. Ортомчу болуп, бирөөлөрдүн өндүргөн нерсесине ортомчу болот. Же болбосо мына кошуна Тажикстандан келген продукция болобу, же Өзбекстандан келген, же Кытайдан. Ошого ортомчу болуп эле ошону сатып, ортодон кичине тыйын топур табып калайын деп. Ошон үчүн сиз айткан жерлер иштетилбей жаткан ошондон болуп атат. Кудай бурса, эми ал нерсени дагы мына биздин азыркы бийлик акырында чечип берер деген үмүттө турабыз. Эгерде биз ошол Садыр Нуркожоев ошо президентибиздин жанына барып калсак, бийликтин жанына барып калсак, аларга да биз эри шаркак болуп, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп бир маселелерди козгоп чечсек болот аба. Кудай буйрса. Мына сиздер менен дайыма биз байланышта болуп турабыз. Мына Жерди иштетпегендерди алыш керек, ортого коюш керек. Башка неме жок, мамлекетте ушундай неме коюш керек. Оңдоп закон кабылат. Ошого мыйзам керек. Ошондо бизде деле мына жумушсуздук кыйла кыскарат болчу, эгерде өзүбүздүн жерлерибизди өзүбүз иштетсек. Азыр деле кеч эмес. Мына бүгүнкү күндөн баштап мына кычыраган кышта деле ошол жерлерибизди заготовка кылып жазга каратачы. Жанагындай дефицит болгон продуктудан азыр биз май, мына суу май деп коет, неме ак майыбыз канча кымбат болуп атат. Сабиз, пияз, картошка, бүт бардык продукцияларыбыз азыр кымбат. Эмне үчүн Кыргызстанда кымбатчылык болуп атат деп кайра эле немени биз өкмөткө же болбосо мамлекетке суроону салабыз да, өзүбүзгө салбайбыз да. Эгерде өзүбүз ошол нерсени өндүрүп алсак, ал копейка тыйын эле болмок да. Ошол нерсени биз ошого көбүрөөк көңүл бөлсөк жакшы болот эле, урматтуу туугандар. Мейлі, қала. Ошо жана жерге бир минус деген ошол жерге эмне чыгасың? Кайсы техника жүрөт? Ошон үчүн баягы илгеркиден мурункудай коллективдүү чарбаны куруш керек. Азыр мамлекет ушуга жооп Сурооңуз болсо десеңиз. Ушу кишиге кошулуп неме кылган себебимди айтып берейин. Facebook'tan көрүп алсаңыздар керек. Оштон жалгыз ошол Facebook'ка чыгып, бал жеке менчикке берилип кеткен жерлерди мамлекет кайтарып алгыла деп мен ушуну көтөрүп, ушуну неме кылып сунушту киргизип атам, бирок колдоп атат. Муну колдогон менен ким колдоп атат? Муну колдоо багыл жерди бөлүп алган чиновниктер вообще колдобойт экен. Биздин мына архитектура, госрегистр дегендер уже коррупциягачы вообще маалынып калыптыр. Бергиси келбейт ошол мамлекеттин жери, ошол жерди канча адам иштетип атат. Акчасы, мисалы мен 2 гектар жердин немесин чукуп таап бердим. Муна Кудай кааласа Верховный соттон карап атат. 14-чү кийинки немеге кошуп койду. Кудай кааласа. Анан ошону мына 14-чү даже мына сот системасы вообще өлүп бүтүптүр. Баягы жерде бир адамга коюп койгондагы ол адам акчаны алат экен дагы, акчаны ошол эле архитектурасы, госрегистри бөлүп алат экен. Ал жерди
эгерде ошону мамлекетке өткөрүп берсе, ошо 2 гектар жерде канча адам иштейт? Акча прямой казынага түшүш керек. Казына көтөрүлгөндөн кийин анан мына айлык көтөрүлөт. Анан эле айлык жок, пенсия жок, кошулбайт. А мунияктан бир 10 адам эле бар жагын элеп алса, каяка көтөрүлөт? Көтөрүлбөйт да ошо. Жок эле нерсени көтөрөт. Ошон үчүн ушул мына Багыт партияга ушул сиздин сунушуңузду колдойбуз. Ушул сиздин ой биз менен сиздин оюңуз туура келет деп мына жалаң 7 дубандан өткөндө келди. Ушул 7 дубандагы келген жигиттердин бардыгы ушул таза адамдар экен. Бал таанышып көргөндө программалар өтө жакшы экен. Мен биринчи ушул көтөргөн эле маселем ошол. 2000 сомго алган жерлерди, гектарлап алган жерди мамлекетке токтоосуз өткөрсүн. Жерди убагында жерди жанталашып, архитектурга дагы, госреестрге дагы акчаны берип, кандай шашылыш алса, кайра ошо жерлерди мамлекетке ошондой шашылыш кайтарып бергенге ушул мыйзамды иштегиле деп, мен ушуну көтөрүп жүрөм. Биринчи немем, менин маселем ушул, биринчи ушул 4 эле адам гектар жерлерди алып алган. Анан налогун да төкпөйт экен. Налогун текшерсең, bir жылда bir 6000, 12000 сом төлөйт экен. Уят да бул деген нерсе. Анан экинчи маселе мына биздин Алайкуудагы шарты эң катал оор мына жолубуз. Ушу жолдун проектисин мына кишилер көргөзүп атат. Проектиси мына башкача жолду салып беребиз деп. Ушуну немеге киргизип берели. Проектиге киргизип берели. Бирок булардын немеси жол салыш, жол куруш, жолду түздөп, андай неме жок экен. Бирок ошону мыйзамга кабыл алып, немеге өткөрүп бергенге булар уктуу экен. Полностью Капчыгайдын жолу. Жок, мына Каракулжадан Алайкууга чейинки жол. Улан жол боюнча азыр биз кылат ушул боюнча сүйлөшүп келдик. Мына биздин Каракулжадан чыкканда Пычыктын бели деп коет го. Пычыктын бели деп коет. Мына Пычыктын белинен баштап бери Сарбиге чейин түз кылып жол салса болот да. Күнгөй жактанчы. Күнгөй жакта жол салса болот. Мына ушуну бир канча жылдан бери 40 күнгөй. 40 ошол жак менен жол салына турган болсо, Сарбиге чейин, Каракулжадан Сарбиге чейин 50 км боло турган болсо, ошонун 25 км кыскарат экен да. Түз болот. Бул да сиздерге аябай баягы. Бирок ошо проекти бар экен. Сарбиянын башынан чыккан немекен. 25 км кыскарып. Абабызда суроо бар экен, сизде сурообу? Десеңиз. Кана. Кайерine tagay. Эми Юкам, Куш келипсиң биринчи. Сиңе ийгилик. Алла Таала сеңе азыр урашпаса деп калсаң, сен ушу айыл чарбаларды реформалап бере аласың. Мына жерликтерди оңдоп бөлдүрүп, кайра соктосо тейки балдар илинип калгандардын илинбей калган ушул маселени кое аласың. Кайра оңдоп бөлдүрүү боюнча мына Бекшеке менен мына улан илим айтып кетти. Экинчи маселе чек ара маселесин бүтүрүп бере аласың. Мына биздин коңшу тажик туугандар лапайнап жылдан жылга биз унчукпай турабыз. Чокудан муш деген мынадай болуп, ушуларга кандай неме кылып бере аласың? Рахмат аба, сиздин сурооңуз эң туура болду. Бул жерденчи жерди бөлүштүрүү боюнча мындан 30 жыл мурун биздин бийлик жанагы Аскар Акаевдин бийлиги булар приватизация деген нерсени киргизип, өздөрүнө жанагындай кандайдыр бир баягы ошол кездеги бийликтегилер чындыгында приватизация эмес, приватизация кылып алышканда. Азыр ошол үлүшчүлөр элдерге таркап кетти. Эми азыр элдер менен анча-мынча мамлекет өзү келишим түзүп, сүйлөшүүлөргө барып анча-мынча нерселерди чечип атат. Бирок муну да убакыт менен акырындап чечилет деген ойдо болтуралы. Мына бийлик, Кудай буйрса, мына бийлик ушундай эл үчүн иштеп атат. Ушул чечип берет деген бул маселени чечсе болот деп ойлойм да, бирок өтө татаал маселе да булчу. Анан экинчи граница боюнча сиз Кыргыз-Тажик границасында өткөндө мен дагы барып келдим. Жанагы Максат айылы, андан ары арка бир арка эки деген. Ал жерде граница маселесин дагы мына азыркы бийлик чындыгында азаздан чечип жатышат. Тынчтык орнуп калды. Ал жерде даже өрттөнүп кеткен үйлөрдүн ордуна президент өзү демилге көтөрүп үй салдырып берген.
өз көзүм менен көрдүм. Жакшы сон үйлөр салган, Заман партиясынын типтеги үйлөр салынган да. Эми аны жерде граница деген маселе дагы бул өтө оор маселе экен. Бул нерсени дагы бүгүнкү күндө чечип коет деген өтө туура эмес да. Мындагы акырында бир убакытты талап кылат. Себеби дегенде кайсы бир жылдары биздин өткөн чиновниктер 275 метр жерде аялдарыбызды чечиндирип аткандыгынан уялып биз ушул жерде силерден болсун дагы арендага алгандай болуп туруп биз ушул жерге 49 жылга арендага берди кылып документ түздүрүп алыштык да. Эми бул нерсени азыр бүгүнкү күндө ошол кезде чечиле турган маселе бүгүнкү күнгө чейин өтө татаалдашып кетти бул маселе дагычы. Эгерде чындыгында ал жер 49 жыл эмес, даже канча жыл калды билбейм, 37 жыл калдыбы? Границаны жаап кое турган болсо, ар жакта Лейлек, Исфана, жанагы Сөлөктүү шаарлары жана башка миңдеген гектар жерлерибиз аңкылап калып калат. Бул маселени дагы азыркы бийлик акырындап чечет деген үмүттөбүз. Бул маселе тез эле мен чечип коем деген нерсе эмес да, ал жаман нерсе алып барышы мүмкүн. Акырында сүйлөшүү жолу менен чечсе, биздин жана немелер иштеп атат, тышкы саясатыбыз боюнча өзүбүздүн специалисттерибиз бар, ошол иштеп атат, тышкы иштер министри иштеп атат. Жакшы рахмат. Дагы суроолорубуз барбы? Жакшы нерселерди айтты. Мен дагы бир эки сөз сүйлөп коеюн. Рахмат, эми келип калыптыңар, күйөө бала. Эми сен бир журтуң ушу көңдүк болгон уулуң чоңоюп атат. Эми мынабул жогору жакта балдар көтөргөн маселеден сырткары да ушул мынабул Баткенге границага өзгөчө статус берип атпайбы? Ушул маселени алайкууга да көтөрүш керек. Себеби Кытай менен Союздун мезгилинде чек ара так болгону менен Кытай батпай атканда да тап коюшунун ыктымалдуулугу бар. Илгери алайкуу бул кезде Москва солук кетет деген бар эле. Себеби ал мезгилде чек ара маселеси курч болчу. Ушул маселе жоголуп калды азыр. Анан элдин жыргалчылыгын алайкууда жашаганын өзү баатырлык. Ал ушу жашап аткан элдерге өзгөчө бир статусту ошол Баткенге берген сыяктуу статусту берүү маселесин көтөрүп койсоңор, эгер мандат алып калсаң, ушу мандат албасаң да партияң менен чыкканда ушу маселени көтөрсөң боло берет. Анан сага эми ак жолго алайбыз иним. Нары күйөө бала, чоң рахмат. Эми бир терек суу менен биз кыскасы Ардыбек экенин бала чакасы менен бир көңдүк ажырыктын тамырында элебиз. Ооба эми ак жолго алайбыз ушул эле. Бата берип коюңуздар эми. Аксакалыбыз бек кишеми. Койсоң ой. Болсун болду бар. Alımızda versin. Çileye maksatınızda Allah Teala'm kabul kılsın. Yügülüğümüzde tınçılık olsun. Kerimizde vaaz vergen olsun. Kuday şu Allah Teala'm jakşı gün, jakşı nematlarını kabul kılıp şu el içinde jalpı Kırgızstan elibizin biri olup şu Kudayım şu çileğin maksatınızda Allah Teala'm kabul kılsın. Allahumma inna auzubika minan şirk ya ilahel alemin. Tavaffal fil ihni ve salihin bi rahmetike ya erhamer Allahu ekber. İyilik aksakar. Normal. Adamla karayım. Seni tanımaganla beni tanıtmayayım. Sen de mi tanıyacaksın ya? Bana ne? Bopturam, aksakallar jakşı söz söyledi. Yaşlar jakşı söz söyledi. Mağzurun açsın. Hazır ele başın ortusu yetti. Varıp kalsan anam. Ama iyi gelip batsın.
İmarattın güyesi. Депутат болып бүткендейін де бір келіп кеткілечі деп сұрап берген екен. Қадаған жауап бере албапты да. А сен деген депутат болып, есеншілік болып көйлі өтіп қалсаң бір қағар алып тұр бізден да. Құдай берсін, Құдай берсін. Алла жолың астын екен. Қағар аласыз. Алла жолың астын екен.